Саламатсыңарбы, кымбаттуу кичинекей досторум, урматтуу ата-энелер. Баарыңарга жакшы маанай, бекемден соолук каалаймын. Бүгүн балдарым, биз силер менен өзгөчө сабак өтмөкчүбүз. Кыргыз десем, Чыңгыз келет эсиме. Чыңгыз десем, кыргыз келет эсиме. Кыргызым деп, Чыңгызым деп эргисем, кубангандан жаш кылгырат көзүмө демекчи. Биздин сабак дүйнөнүн дүңгүрөткөн адабияттын чолпон жылдызы болгон Чыңгыз Айтматовдун 92 жылдыгына арналмакчы. Чыңгыз Төрөкулович 1928 жылы Талас областындагы Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрда кызматчынын үй бүлөсүндө туулган. Анын белгилүү жазуучу болуп чыгышына чоң энеси Айымкандын таасири чоң болгон. Мектепти аяктап, Фрунзедеги Айыл чарба институтунда билим алып, зоотехник деген кесипке ээ болгон. Чыңгыз атабыз Фрунзеде, Люксембургда, Англияда иштеп, өмүрүнүн аягында Бишкекте жашады. Катуу оорудан кийин 2008 жылы дүйнөдөн кайтты. Чыңгыз Төрөкуловичтин чыгармалары дүйнөнүн 80 тилине которулуп, бир топ мамлекеттерде кайра басылып, дүйнөнүн элдеринин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон. Чыңгыз Айтматов жаратылышты, жан жаныбарларды өтө сүйгөн, аларга аяр мамиле жасоого ар бир адамды үндөп келген. Балалыгы согуш мезгилине туш келгендиктен, согуш темасына арнап бир топ чыгармаларды жазды. Жаратылышты коргоо максатында Кыямат, тоолор кулаганда романын жазса, атасын сагынып, бала балык болуп сүзүп кеткен бала жөнүндө Ак кеме, кыргыздын токмо курубасын деп Чаар майрык, Жез кемпирден балдардын өмүрүн сурап алган Бугу эне жөнүндө уламышты жаратты. Дүйнөнү дүңгүрөткөн сүйүү жөнүндө Гимнин жараткан Жамиля повести, баласынын ордуна жер энени кучактап, боздо ыйлаган Толгона эне жөнүндө Саманчынын жолу повестин, согуштан качкан Ысмайылдын чагылдырган бетме бет, жылкынын туйгуну болгон согуш мезгилинде элге кызмат кылган Гүлсарат Күлүк жөнүндөгү повести, муздак суудан балдарын көтөрүп, мектепке алып барган биринчи мугалим болгон Дүйшөн жөнүндө. Ошондой эле анын чыгармалары боюнча бир топ кино тасмалар жарык көрдү. Саманчынын жолу, биринчи мугалим, Караш окуясы, Бетме бет, Деңиз бойлоп жорткон ала дөбөт, Жамиля, Кызыл алма, Фудзиямадагы Кадыр түн, Ак кеме, Гүлсарат повесттери жана бир канча чыгармалары боюнча кино тасмалар жарык көрүп, бүткүл дүйнөнүн элин жүрөгүндөн түнөк таап, азыркы кезге чейин сүйүп көрүп келе жаткан тасмалары болуп эсептелет. Ал эми Чыңгыз Айтматовдун эмгегин жогору баалап, ал бир гана кыргыз элиде эмес, бүткүл дүйнөлүк сыйлыктарга да ээ болду. Октябрь революциясы орденинен баштап, Даңк ордени, социалисттик эмгектин баатыры, Токтогул атындагы кыргыз элинин мамлекеттик сыйлыгы, ал эми дүйнөлүк масштабтагы Эритурия сыйлыгына, Жабарахалар Неру атындагы сыйлыктардын ээси болуп, бүткүл дүйнөдөгү элдердин жүрөгүндө түбөлүккө өчпөс из калтырып кеткен жазуучу болуп калууда. Кыргыз эл үчүн Манас, Ысык көл жана Чыңгыз Теңирим берген теңдессиз баалуу белек болуп эсептелет. О керемет, жаңырыкка айланып кайтар үнүң, жооп берип турчу сан кылымга, таазим этем улуу элдин уулу Чыңгызга. Балдарым, биз силер менен Чыңгыз Айтматов жөнүндө кыскача болсо да маалымат алдык. Эми балдарым, силерге мен тапшырма берейин. Биз Ак кемени көрдүк,
Bugün жөнүндө жомоктогу уламыштарды көргөнбүз балдарым. Ошолордон кайсы кино, кайсы чыгармалары силерге жаккан болсо, сүрөтүнү тартып мага жибергиле.